официалдык түйүндөрдө актуалдуу болуп аткан тема бар да. Бул мектеп окуучулары хиджаб кийип барганлыгы, аны киргизбей койгон мугалимдер, директорлор боюнча аябай мындай актуалдуу тема болуп атат да. Анан юрист катары сизден сурап ушуну элдерге жеткирүүнү туура көрдүм. Мыйзамда кандай? Ушул нерсе барбы, жокпу? Хиджаб кийип мектепке кирсе болбойт деген мыйзам, же болбосо болот деген мыйзам барбы? Хиджаб кийип мектепке кирүүгө тыюу салынат деген Кыргыз Республикасынын бир дагы мыйзамында жок. Жергиликтүү мыйзамдар болобу, же болбосо эң алгачкы мыйзам Конституцияда болобу. Эч кайсы биринде так ак менен кара катары билингидей жазылган жери жок да. Тыюу салынган жери жок. Болгону, мисалы үчүн кээ бир мектепте иштеген жарандар эмненин негизинде ушу хиджаб жоолук салынган окуучуларды киргизтирбей коет. Биз светтик мамлекетпиз деген аргумент катары айтат да. Конституцияда жазылган Кыргыз мамлекети светтик. Светтик деген бул эмнени түшүндүрөт? Светтик деген дин мамлекеттик башкарууга аралашпаган деген. А бирок хиджаб кийип келүү, бир кичинекей кыз мектеп окуучусу хиджаб кийип келсе, бул динди таңуулаган эмес да. Ал аякка билим алганы келип атат. Кадимкидей светтик билимди алганы болгону оронгон. Ал жарандын өзүнүн укугу. Ошол эле учурда Конституцияда айтылат. Ар бир жаран дин эркиндиги, каалаган динди кармаганга. Эгер ошол мектеп окуучу мусулман болом, ошол мектеп окуучунун дининде каралган парыздарды аткарам, биризи катары жоолукчан болом десе, ага тыюу салынбашы керек. Эч кайсы директордун эч кандай укугу жок. Мыйзамда каралган, тыюу салынган жок. Болгону ошо директорлор өздөрүнүн внутренний приказ менен болор болбос укук ченемдик актыларга ссылка кылып тыюу салышы мүмкүн да. Мен ойлойт элем бул туура эмес депчи. Бизде ар кайсы жаран каалаган динди тутканга укуктуу. Эгерде хиджабчан туура көрсө, ошо хиджабчан барып мектепте илим алганга укуктуу, жана ага эч ким тоскоолдук болбошу керек дейм.